Соңку 2 жылда Ош шаарына инвестиция тартуу иштери алдыга жылганы айтылууда. Шаардык мэриянын экономика бөлүмүнүн маалыматы боюнча 2017 жылы аталган калаага 4 миллиард 100 миң сом өлчөмүндө инвестиция тартылган. Мунун 70% ички, ал эми 30% сырттан келген. Ички инвестициялар республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттары жана ушул өзүбүздүн ишкерлердин жумшаган акча каражаттарындагы инвестиция деп ал Ош шаарына иштетилип атат. Адистердин белгилөөсүндө тартылган инвестициялардын негизи шаар куруу иштерине жана өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө багытталат. Анын негизинде миңдеген жумушчу орундар түзүлүптүр. Ал эми өткөн жылы Ош шаарында 7 ишкерге көп кабаттуу үй куруу үчүн уруксат берилген. Бир көп кабаттуу үйгө бир компания. Демек, эгерде бирден болгондо, демек 7 компанияга айрылган болот. Кээ бир компаниялар бар, 2 баягында көп кабаттуу үй салат. Ошондо кээ бир компаниялар 2ден, кээ бирлер 1ден эме болуп атат. Ошондо жалпысынан 2017 жылы 7 көп кабаттуу үй түшкөн болуп атат Ош шаарында. Шаардын инфраструктурасын жакшыртууда көп кабаттуу үй курган ишкерлердин ролу чоң. Бирок аларга уруксат алуу, текшерүүгө көрүнүштөр түшүүгө салаарын айтышууда. Мындан улам баары ачык айкын болсо дешет. Курулуш компаниялардын биринин жетекчиси мындай кырдаалдар каланын көркүн ачкан үйлөрдүн курулушун артка тартат деген пикирин карманат. Бизде бардыгы прозрачный болсо, ачык болсо, бизге төлөй турган эме мынча төлөйсүң да үчүн кылып дей турган болсо биз кыла берет элек. Бизде бардыгы жанагы эмеде болуп атпайбы, көмүскөдө болуп атпайбы, ким жанагы жол таба алса же чоң таанышы болсо, же бир жогору жактан бир мындай бир күчтүү бир адам карап турса гана иши кетип атат да. Ал эми чындап мындай аракет кылып ушул жерде мындай жакшы нерсе курайын деген адамдар эгерде таянычы жок болсо кура албай атат, чын айтканда. Ал эми мындан бир нече күн мурун маалыматтык сайттар Ош шаарынын мэри көп кабаттуу үй салууну көздөгөн компаниялардан бирден батир сурап жаткандыгын жарыялап чыкты. Анда жазылгандай көп кабаттуу үй куруу ниети менен келгендерге болбогон себептер менен уруксат бербей, жанындагылар аркылуу батир пара суратат экен. Бирок мындай маалыматты шаар бийлиги төгүнгө чыгарып, муну каралоо максатында айтылган ушак деп эсептешүүдө. Айрым жеке сайттарга биз ал сайттарды ким тарабынан каржыланып жаткандарын билебиз. Бул атайын чагым, жалган жала, ушак. Аталган маалымат коомчулукта жана социалдык түйүндөрдө кайчы пикирлерге жем таштады. Мында биринчи тарап муну такталбаган маалымат десе, шамал болбосо дарактын башы кыймылдабайт деген пикирин кармангандар да бар. Мындан улам тийиштүү жетекчилик мунун чын төгүнүн бышыкташ керек дешет. Айтылып аткан сөздөрдүн бир эмеси, доля прав эмеси болот го, бир чындыгы болот да. Ошон үчүн бекеринен айтылбайт да, жана дарак болбосо, шамал болбосо дарактын башы кыймылдабайт. Орустардын эле ошондой макалдары бар. Эми ошонун бир эмеси чындыгы болушу мүмкүн. Бирок мен конкретно уккан эмесмин. Бул адам бул кишиден мындай акча сурап атыптыр, же мындай квартира сурап атыптыр деп. Эми ушунчалык демеки чыгып кеткенден кийин, элге, коомчулукка тарап кеткенден кийин сөзсүз түрдө Сапар Исаков реакция кылат деген үмүттөмүн. Же бар, же жок, же туура, же калпын аныкташ керек дейм да. Өздөрүнүн коопсуздугу үчүн атын атагысы келбеген ишкерлер бир көп кабаттуу үйдүн курулушуна уруксат алуу татаал процесс болуп жатканын, мында ар бир тийиштүү мекемелер бирден батир сурашаары маалымдалууда. Эгерде мындай максаттар аткарылбаса, ар кандай текшерүү жолу менен жолун торогонго өтүшөт дешет. Бул көрүнүш инвестиция тартууга, шаардын инфраструктуралык өнүгүүсүнө жолтоо болуп жатканы жөө келтирилет. Гулизада Туробекова, Темирлан Эрнес уулу, Нур Ньюс.